Abdullah bin Mubarak'tın kuldu azat kılıusu. Abdullah bin Mubarak aytat: Жылдардан bir жыл құрғақшылық болып, ачарчылық болып ел қиналды. Мұсылмандар 3 күн талаға шығып, Аллах Тааладан жамғыр сұрашты. Бирок жамғыр жаабады. Анан мен өзімче ойлондум. Ушул елден ажырап bir жерге барып жашыруун дуа кылып, Аллах Тааладан сурайын. Мүмкін дуам кабыл болуп, жамғыр жаар деп bir үңкүргө кирип, дуа кылып олтурсам, менин артымдан bir кара кул келип, үңкүрдүн караңгылыгынан мени көрбөй, үңкүрдүн bir бурчуна олтуруп, 2 рекет намаз окуп, башын саждага коюп дуа кылды. Мен анын дуасын угуп турат элем. Ал дуасында мындай деп айтат эле: О Аллахым, бул пенделериң 3 күндөн бери жамгыр сурап дуа кылышат. Бирок аларга жамгыр жаадырбадың. Ал эми мен элдин арасында көрксүз кара кул болсом деле, өзүңдүн улуулугуңа ант ичип айтамын. Эгер ушул пенделериңе жамгыр бербесең, мен башымды саждадан көтөрбөйм деп, bir аз өтпөй эле жамгыр нөшүрлөп жаап жиберди. Анан ал кул акырын үңкүрдөн чыгып, үйүнө карап жол алды. Мен таң калып алыстан артынан ээрчип бара бердим. Ал шаарга кирип, bir коргонго кирди. Мен да ошол коргонго барып, эшигин кактым. Коргон ээси чыкты эле. Мага кул керек, сатып алам. Өтө зарылмын десем, bir кул алып чыкты эле. Башка кулуң барбы десем, жана bir кулум бар. Бирок ал сага ылайыктуу эмес го. Себеби ал өтө эле жалкоо. Сага кызмат кылып жалчытпайт деди. Көрсөм болобу десем, чакырды эле. Ошол кара кул чыкты. Мен аны көрүп, таанып, мейли, ыраазымын. Канчага сатасың десем, ал айтты: Мен өзүм 20 дирхамга сатып алганмын. Бирок 10 дирхамга да арзыбайт. 10 дирхам берсең болот деди. Жок, сага зыян болбосун. 20 дирхамга сатып алам деп, 20 дирхам берип, кулду алдым. Ал кул айтты: О Абдуллах бин Мубарак, эмнеге мени сатып алдың? Мен сага кызмат кыла албаймын го. Мейли, мага кызматың керек эмес деп, үйгө алып келдим. Үйгө келгенден соң, ал кул даарат алам деди. Мен туруп, даарат сууну даярдап, колуна берип, бут кийимин астына оңгоруп койдум. Ал даарат алып келип, намаз окуп, башын саждага койду. Саждада эмне дуа кылат экен деп, акырын жакындап, кулак төшөсөм, ал айтып жаткан экен: О сырлар ээси, менин сырым ачылып калды. Сыр ачылгандан кийинки жашоонун кереги жок мага деп дуа кылып, үн чыкпай калды. Bir аз күтүп туруп, аны кыймылдатсам, анда жаны жок экен. Анан аны жууп кепиндеп, жаназасын окуп, жерге тапшырып келгенден соң, ошол күнү түшүмдө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдүм. Оң жагында bir нурдуу аксакал турат эле. Сол жагында ошол кара кул турат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Сага Аллах Таала бардык 2 дүйнөнүн жакшылыктарын берсин. Себеби сен биздин сүйүктүү үммөтүмө жакшылык кылдың. Мен айттым: О Аллахтын элчиси, ал сиздин сүйүктүү үммөтүңүз болобу десем, Оба, ал менин сүйүктүү үммөтүм. Жана Аллахтын да сүйүктүү пендеси. Себеби ал өтө кичи пейилдик менен жашап, амалдарын bir Аллах үчүн аткарып, элден жашырып жүргөн. Жабир радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: Бирөөгө зулум кылуудан сактангыла. Себеби зулум кыямат күнүнүн караңгылыгынан. Ал дегени, зулум кылгандар кыямат күнү караңгылыкта калышат. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: Адам 6 нерсенин себебинен тозокко түшөт. Биринчи, падышалар зулумдук менен. Экинчи, арабтар уруучулук менен. Үчүнчү, айылдыктар илимсиздик менен. Төртүнчү, дыйкандар текеберчилик менен. Бешинчи, соодагерлер кыянат менен. Алтынчы, аалымдар көрө албастык менен. Адам алейхиссалам айтат: Аллах Таала Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрүнө 4 касиет берди. Алардын бирин да мага берген жок. Биринчи, менин тообам кабыл болуусун Меккеге гана байланыштуу кылган. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрү кайсыл жерде тооба кылса деле кабыл болот. Экинчи, мен бейиште кийимим бар эле, күнөө жасаганымдан соң жылаңач кылып койду. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөттөрү жылаңач күнөө кылышат, кайра аларга кийим кийгизет. 3. Мен күнөө жасаганымда
meni менен аялымдын арабызды ажыратып койду. Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmetteri күнөө жасашат. Алардын арасын ажыратпайт. 4. Men beyiştin içinde күнөө жасадым эле. Beyişten çıgarıp saldı. Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmetteri dünyada күнөө жасашат. Alardı beyişke kirgizet. Eger albette toba kılışsa. Bul bayan Şariat жана тарикаттан терилген берметтер аталыштагы китептен алынып баяндалды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.